Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, эфирде спорт тайм берүүсү, алып баруучу мен Эркин Абдуллаев. Мына жакын эле 6 күнгө созулган Кыргызстандын мырзалар арасындагы волейбол боюнча чемпионаты жыйынтыкталды. Андыктан ушул теманы кенен козгоо үчүн, ушул сезондун жыйынтыгы тууралуу сүйлөшүү үчүн биз кадырлуу конокторду студияга чакырдык. Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын вице-президенти Кызалаков Жеңишбек Кызалакович, кош келипсиз. Жана ошондой эле спорттун чебери, дене тарбия жана спорттун отличниги, жакында чемпион болгон ушул Эрем командасынын башкы машыктыруучусу Амиров Исматилла Раймабаевич. Сиз да кош келипсиз. Мына ошентип убакыт бөлүп бизге келдиңиздер. Чындыгында 6 күндүк оюн өтө кызыктуу болду. Болуп көрбөгөндөй күйөрмандар ырахат алды деп айтсак болот да. Эми сиздин ушул чемпионаттагы жыйынтыктоочу бөлүгүнө бааңыз кандай? Сизге кандай таасир калтырды? Федерациянын бирден бир максаты ушул биздин мырзалар арасында, кыз келиндер арасында өтчү чемпионатты жакшы өткөргөнгө биз жылдын башынан эле аракет кылабыз. Кудай буйруса мына өзүңөр көргөндөй биздин эркектер арасындагы чемпионат абдан жакшы жыйынтыкталды. Мына 3-чү турун мына биз Арчабешик конусундагы Газпром спорттук комплексте өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы менен бизде чемпионатта 2 лига атсалышат. Улуттук лига, анан жогорку лига. Улуттук лигада 8 команда, жогорку лигада 10 команда. Анан ушул 3-чү турдун жыйынтыгы менен улуттук лигадагы 7-8 орунду алып калган клубтардын командалар, клубтук командалар жогорку лигага түшөт. Жогорку лигадан 1-2 орунду алгандар улуттук лигага көтөрүлүшөт да. Андан башка дагы булардын биздин бир максатыбыз ушул чемпионаттын жыйынтыгы менен мына улуттук лигада мына Эрем волейболдук клуб ээледи. Булар ушул биздин Кыргызстандын атынан Азиядагы клубтар арасындагы чемпионатка катышканга булар укук алышты. Ошол Эрем командасы чемпион болду да. Бул биринчи жолу болгон жок, катары менен 3-чү ирет өзүнүн чемпиондук наамын сактап калды десек болот. Биринчиден куттуктайбыз жалпы НТ спорт жамаатынын атынан. Эми бул стабилдүүлүк да, бир жыл эмес, 2 жыл эмес, катары менен 3 жыл чемпиондукту алып атасыздар. Ошол эле учурда волейболдун деңгээли аябай өсүп атат да. Эмненин негизинде ушундай ийгиликтер алып атат? Рахмат. Бул чемпион болуш оңой эле, бирок чемпиондукту кармап калыш кыйын болуп эсептелет да. Бул чемпиондукка жетиш үчүн биз өзүбүздүн баягы машыгыбызды алыбызда балдар менен машыгып, ар кандай көрүүлөр жасашып, биринчи очередь тартип болгон жерде жакшы ийгиликтер болот дегенде мына ошо жакшы магышы булар биздин өзүбүздүн демөөрчү колдоочулар менен ушундай жакшы ийгиликке жетишип отурабыз. Бүгүнкү күндө ошондой 3 жыл катарынан чемпион болуп отурабыз. Биздин клубубуздун демөөрчүсү, башкы демөөрчүсү Матраев Рай Исмаилбекович болуп эсептелет. Ошол киши бизди колдоп, ошол клуб түзүлүп, бүгүнкү күндө жакшы жыйынтыктарга жетишип отурабыз. Демек, каржы жактан маселе жок экен. Бирок ошол эле учурда эми оюнчулардын деңгээлинен ушундай ийгиликтер алып атабы же ал жакта мисалы үчүн жаңы легионер оюнчулар бар. Ошол эле убакта сиз өзүңүз чоңойткон, өзүңүз тарбиялап өстүргөн оюнчулар бар да. Ошолор кандай ойнодо? Бул ар тараптуу тарбияланат балдар клубка келгенден кийин. Биз балдарды жаштыгыда же болбосо 11-классы бүткөндөн чакырылат клубтарга. Ар кандай шарттары менен келишет. Анан биз өз шарттарыбызды айтабыз. Ошонун негизинде клуб түзүлүп, балдар чогулуп, анан негизи клубда бизде оюнчулар көп. Оюнчулардан ошо 12 кишини тандалып алып, өздүк курам деп коебуз команданын. Ошо өздүк курамыга 12 киши тандалат. Бирок 12 кишиден башка дагы ошолорго атаандашкан балдар, оюнчуларыбыз көп. Ошон үчүн алар бири дагы кандай десем, бири дагы машыгууну калтырбайт. Ошонун жыйынтыгынан жакшы ийгиликке жетишип отурабыз бүгүнкү күндө. Азыр ар бир оюнчуларга өзүнчө кайрылабыз да. Мына
вице президент Жеңишбек Кызылакович, сизге кайрылгым келет да. Чындыгында кыргыз волейболу Борбор Азиядагы бир үлгү болчудай эле чемпионат деп айтсак болот да. Кыргыз волейболу Кыргызстандагы чемпионаттарчы деңгээли өтө күчтүү. Анткени ошол 4 команда болуп, жана 3-чү турда өзүнчө бөлүнбөдү. Алгачкы 4 команда алтын байге үчүн ат салышып, андан кийинки 4-өсүнөн 2-өсү кийинки баскычка түшүү үчүн. Эми мисалы үчүн Салам Аликти чындыгында Кыргызстанда бардык эле спорт көрөрмандары билет болуш керек. Алар ылдыйкы ошондо жогорку лигага түшүп калды да, Теңиртөө экөөчү. Ушундай күчтүү командалар кетип атса, демек жалпы ушул чемпионаттын деңгээлин тууралуу айтсаңыз да. Туура суроо. Эми азыркы мына биздин 11-чи өткөн эркектер арасындагы чемпионатта чындыгында оюндун дагы балдардын да деңгээли жогору. Биз аны көрдүк. Андан башка мына биздин ушул оюнду чемпионаттарды көрөбүз деп биздин көрөрмандардын келгени дагы өзүңөр жакшы билесиңер. Мына залга батпай турду. Буга чейин биз спорт сарайда өткөрчүбүз. Ал жердеги биздин спорттук талаанын кичинекей болуп калганына байланыштуу мына ушу сураныш менен Ача Бешиктеги Газпром спорт комплексинде өтүп жатат. Бул жакта деле киши батпай калып атпайбы? Эми бул жерде да батпайт. Эми бул жерде дагы эми чындыгына айтканда бизге бир баягы деңгээлге, азыркы заманга мындай тап келген бир чоң бир спорт комплекс керек да. Ошол уже бизге чечилиш керек. Биз анын үчүндө да мындай бир кайрылуулар жасап атабыз. Эми чемпионатка келе турган болсок, ар бир клубдун оюнчуларынын өскөнүн биз байкадык. Ошол клубтар менен биздин клубдун жетекчилери бар, президенттери бар. Мына азыр ушул биздин чемпион болду деп Эрем клубун айтып атабыз. Мына ушулардын да жетекчиси Райым Матраимов деген биздин жигитибиз мына өзүнүн чоң салымын кошуп кетти. Мындан башка бизде улар командасынан Тыныбек Исаев деген жигитибиздин командасы, булар аябай чоң салым кошот. Ошондой эле жаңы муундан Мирлан деген жигитибиз, президенти, булар аябай жакшы. Ошондой эле Ош шаарынан Отор волейболдук клубундагы президенттер. Азыр биз мындай алдын ала мындай прогноз айта албайбыз. Мына быйылкы чемпионатта ушул команда, ушул клуб жеңишке жетет деген биз айтуу кыйын болуп калды. Анткени командалардын баары баягы бири-бирине теңелди. Оюн жагынан дагы, физикалык жагынан деп айтсак болот да. Анан эми ачыгын айтышыбыз керек. Мына 2-3 жылдан бери бизге жаштар иштери, спорт жана дене тарбия агенттиги дагы жакшы жардамдарды берип атат да. Биз ушу чемпионатты федерация менен бирге ушу спорт агенттик менен чоң иш алып барабыз да. Алардын жардамы менен биз ушул ийгиликке жеттик деп айтсак болот. Анан албетте биздин көрөрмандар аябай ушул биздин чемпионатты күтүшөт. Мына өзүңөр байкагандай аябай кызыктуу. Мына 3-чү турун жакшы жыйынтыктап алдык десек, мен жаңылышпайм да. Албетте бардык нерсе көрөрмандар үчүн да. Көрөрмандар. Чындап келгенде, анткени Кыргызстанда волейболдун аудиториясы аябай чоң. Аны YouTube'дагы ошол волейболду, анан мисалы үчүн башка спорттун түрлөрүндөгү оюндардын YouTube'да көргөн кишилердин саны менен деле байкаса болот да. Волейболдуку аябай көп болуп атат. Негизинен эле көп болгон, бирок мына түз эфирде көрсөтүлдү YouTube'да. Анын бир себеби мисалы үчүн биз ушул окуучуларыбыздан байкасак болот. Анткени Кыргызстандын улуттук оюндарга катары көкбөрү деп коебуз. Ушуларга ТТ волейболдагы биздин улуттук оюндардын катарына эле кирип калды. Анткени биздин республика боюнча ар бир региондо, ар бир айылда, ар бир райондо волейболду аябай жакшы ойношот. Ошону менен машыгышат да. Биздин мына азыркы статистика боюнча мына биз 2-3 жылдан бери айтып келе жатабыз. Ушул баягы орусча айтканда массовость болсо волейболду, биздин ушул волейбол менен машыгып аткандар, ойноп аткандардын саны мына биз азыр айтып келе 135 миңден көп деп. Бул биздин баягы статистика. Бул кадимкиде ойноп аткандар. Ойноп аткан. Аны биз каяктан алып чыгабыз? Аларды мына
бир жуманын ичинде канча оюн болот. Ошол эле жаштар арасында, мектеп окуучулар арасында же ардагерлер арасында же кыз келиндер арасында ошонун баарын канча оюнчу катышты, канча команда катышты, ошондун бир жылда жыйынтыктаганыбыз жанагы биздин цифрабыз туура келип атат, 135 миңден жогору бизге ушул волейболго ойногон биздин жарандарыбыз бар да. Албетте бул өтө чоң цифра, бирок бул жанагы той волейбол, анан коммерциялык волейболдорду кошпогондобу же? Жок, аларда кээ бирде мисалы үчүн кайрылышат да. Мына эртең эле мына бирөө 50ге чыгып атат, бир дос балдарыбыз. Мына ал дагы өзүнүн мына райондук аралык оюндарды өткөрүп атат. Биз ал канча район катышты? 10 район, 15 район, анын ичинде 15, 10дон бала болгондо эле чыгып калат да. Биз ошолорду да кошобуз. Ал волейбол да. Бул да федерациянын көзөмөлүндө. Да, биздин көзөмөлдө болуп калат. Кээ бирде бизге айтпай дагы өзүлөр айыл тиги өткөрүп калгандар да болот. Бирок көпчүлүгүн биз аракет кылабыз. Биздин ушу облустарда, райондордо өзүбүздүн баягы адамдарыбыз бар дегенде айтып турат, маалымат берип турат дегендей да. Анткени биздин азыркы айтып аткан саныбыз бул ушул бизди эсептеп, аныктап чыккандан кийинки сөз болуп атат да. Ошондо райондордун курама командалары ойнойт, э? Азыр мына эртеңкиде райондор гана катышат. Бул биздики официалдуу дегенибизде биз чемпионатка, балдар арасында спартакиада, кыз келиндер арасында чемпионат. Ошондой эле мына бизде билесиңер аялдар лигасы, энелер лигасы дегенди уюштурганбыз. Бул да федерациянын алдында уюштурулган. Ошондой эле мына өзүңөр биле жакында эле Дилгир лигасы, бул да кыз келиндер арасында. Көпчүлүгү негизинен федерациянын көзөмөлүндө. Биз менен иш алып барышат, кыз иш алып барышат да. Өтө жакшы. Анан ошол жанагы райондор аралык бул деле волейбол күйөрмандары үчүн өтө кызыктуу турнир да. Бул кайсыл жакта болот, качан болот? Эми мына эртең боло турганды айтып койсок, 45 жаштан жогору деп өзүлөрүнүн жашында кошуп айтып атышат да. Райондук аралык 45 жаштан жогору. Мына бизде 40 жаштан жогору райондуктар бар. 45ден, 50ден жогору ойногондорубуз бар да. Эртеңки боло турган иш-чара ушул 45 жаштан жогору райондор арасындагы волейбол болот. Бишкекте болобу? Бишкекте болот. Демек, мына ушундай турнирлер дагы бар. Андан сырткары райондор аралык жаштар арасында кадимки эле профессионалдар дейбиз. Ар бир райондун курама командалары жакында ноокатталады. Ооба, мына 1-ден 3-үнө чейин ноокатта бар. 1-майдан 3-майга чейин демек ноокатта ушул райондор аралык турнир болот. Күйөрмандар ошол жака дагы барып беттешти көрсөңүздөр болот. Эми Исмат агай, сизге ушул 3 жыл катар менен чемпион болду. Быйыл дагы өтө жакшы оюнду сунуш кылды да. Биринчи оюнда эле, мисалы үчүн Сулаймантоо менен болгон беттешти эле. Сулаймантоо быйыл күчтүү экен. Өзбекстандан легионерлерди алып келген. Ал жакта Өзбекстандын улуттук курама командасында ойногон оюнчулар бар, э? Анан ошол учурда Эрем командасында мисалы үчүн Өмүр Жунусов аябай өсүптүр. Ошол сыяктуу Виталий Эриштейн экөөсү, ал экөө бирөөсүнө бири-бирине крес кетип атты эле. Ошол экөөсү жана топтук оюнга кошкондо бир олимпиадалык стилде эле кошуп атты да. Ошол ыкмаларга, ошол Өмүр Жунусовго бааңызды берип кетсеңиз да. Ооба, Өмүр Жунусов жөнүндө айта турган болсок, азыр Өмүр Жунусовдун деңгээли башка оюнчуларга салыштырмалуу кичине бийигирээк болуп калды. Бийигирээк болгон себеби бул айлан бар бир жанагы машыгууга байланыштуу. Анан баягы силер айтканда секирип топтук оюнга кошуу ыкмасы туура. Ал деле баягы оюн учурунда ошондой бир кызыган убакытта ошондой оюнга кошкон, секирип кошкондо бир башкача бир өзүнүн ички дүйнөсү менен ойногондо оюну жакшы болуп, берген топтору катуу болуп, анан бир гана топ деле оюнга кошкон айтып турабыз да. Значит, ал жерде 6 зона деп коебуз. 6 бөлүк бар. Ошо бөлүктөрдөн айтылган ар кандай тапшырма менен ошондой оюнга топту кошконго мүмкүнчүлүгү болот. Анан жанагы сиз айткандай легионерлер жөнүндө сөз болгон болсо, ар бир командада 2 легионерге уруксат берилет.
10 легионер катталып болгон күндө деле оюн талаасында 2 легионер ойноо. Бир убакта 2 оюнчу. Бир убакта Эки оюн легионер. талаасында 2 легионер болуш керек. Ар кайсы мисалы мамлекеттен алып келсе болот. Өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүгө карап алып келип ойнотуп атат. Мисалы жанагы сиз айткандай баягы кыргызча терминдерди баягы тал деген баягы бизге сиңип калган крес же баягы диагональ деп атпайбызбы? Ошону өмүр менен эме ойнойт. Абдраимов Турар. Турар Абдраимов. Бизде командада Умар Доорбек жашы менен чоң болгон болсо, анан ошол Абдраимов Турар болуп эсептелет да бизде. Тажрыйбалуу оюнчу. Негизи анан спорт чебери ошондой оюнчулар менен биздин командалар толукталган да. Доор болсо ал либеро, э? Доор болсо ал биринчи номер катарында ойнойт, ал либеро ойнойт да, анын кызматы ошондой. Бирок өтө тажрыйбалуу ал дагычы. Негизинен Кыргызстанда либеролордун деңгээлине мен кадимкидей көңүлүм толот да. Сиз кандай баа бересиз негизи Кыргызстанда либеролорго? Кыргызстанда негизи волейбол жакшы өстү. Ал талашсыз. Бирок волейбол өскөнүнө жараша, жалпы волейболдун өскөнүнө жараша биздин оюнчулардын дагы тажрыйбасы өтө өсүп кетти да. Ошо негизинен оюн жана сиз айткандай көрөрмандарга дагы баягы көргөнгө жакшы болуп атат оюндардычы. Либеро бул бизде эми сиз айткан кумурга толот деген сөз. Либеро ошондой доордой жигиттер ар бир командада бар. Ал бою көп деле узун болбош керек. Мындай шамдагай болуш керек. Ошондой негизинен биз тандалып ошондой либеро коебуз да. Негизи либеролорго ар бир команданын өзүнүн жараша либероси болот. Либеро жакшы ойноп атат. Бизде мисалы үчүн волейболду өнүктүрүү үчүнчү футболдогудай көп каражаттын кереги жок да. Мисалы үчүн биринчиден волейболго келе турган болсок, мына сиз азыр сиздер аттарын атап өттүңүздөр. Ошол кишилер мына волейболду ар бири бирден клубту шефке алып, ошону жаңы деңгээлге алып чыгып атат да. Кээ бир спорттун түрлөрү волейболдон үлгү алса болот. Анан азыркы волейболдун деңгээлин дагы бир өйдө көтөрүү үчүн эмне керек? Албетте, анын деңгээлин көтөрүш бул биринчи каражатка байланыштуу болот да. Ушул убакка чейин биздин волейболду көтөргөнүн дагы бир баса айтып кетейин. Ушул биздин ар бир клубтун жетекчилери, президенттери аябай чоң салымдар кошуп атат да. Мына ошол клубтардын президенттери мына азыр сөз кылып аткандар мына легионерлерди алып келип берип атат. Жакшы оюнчуларды алып өзүнүн командасына ошонун шартын түзүп берип атат. Кээ бирине мына азыр жакшы мындай өн эмес, мисалы машина алып берип атышат, квартира алып берип аткандары бар клубтардын. Бул значит биздин балдардын деңгээлинин өскөнү, анан ошол клубтун жетекчилиги мындай бир балдарына өзүнүн көңүлүн буруп атат да. Эми биз муну менен биз туруп калбашыбыз керек. Албетте эми мамлекет тарабынан дагы өзүлөрүнүн жардамын берип атышат. Канчалык деңгээлде болуп атат? Канааттандыралыкпы мамлекет тарабынан? Эми биз аны азыр жок деп айтыш кыйын да. Бизге мына жылдан жылга биздин ачыгын айтышыбыз керек, федерациянын дагы биздин командалардын дагы баягы өзүлөрүнүн деңгээли өсүп келе жатат. Эми алдыга жылыш үчүн албетте бизге дагы каражат керек. Эми аны ойлонуштуруп көрсөк, ошол эле шарттарды айтып атабыз. Мына азыр спорт комплекстери ушул эле Газпром кичинекей болуп калды ойногонго деп айтып атабыз. Эми иштерибиз көп. Бирок ошого карабай мына мамлекеттик агент менен, ушу дене тарбия спорт агенттиги менен биз иш алып барып атабыз. Мына азыр бир жаңылыгыбыз, мына азыр айтып атабыз. Биз эгерде борбордук зонадагы чемпионатка бара турган болсок, мына Мальдива өлкөсүнө, аралына барып ойноп келишти, Бангладешке барып келишти. Бул болсо эми барып келген адам саны 15-16 боло турган болсо, акчасы өтө баягы көп акча сарпталат экен да. Бирок команда менен барып келген. Азыр эми мына жакында жакшы маалымат болду. Биз мурунку Орто Азия, Борбордук Азиядагы 5 мамлекеттин федерациялардын президенттери келип Бишкек шаарында биз жолугушуп өткөрүп, ушундай бир чечимге келгенбиз да. Мына Кудай буйруса,
Жакын арада ушу биз Кыргызстан баштап беребиз. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Кыргызстан болуп 5 мамлекет ушул бизде ушул курама командаларынын оюндарын ушу Бишкекте ачып беребиз. Анан кийинки жылга баягы нөмөт менен ар бир же Казакстан алат, же Өзбекстан. Бул биринчиден бизге сыртка чыкканга акча каражатыбыздан кичине эконом болот да. Үнөмдөйбүз. Анан кийин мен салыштырмалуу ошол эле Бангладеш, ошол эле Мальдива, Бутан, Непал өлкөлөрүнүн футболдо волейболдордун деңгээлдери биздин 5 мамлекетке тең келбейт. Биздики өйдө турабы? Биздики өйдө турат. Мына Казакстанды эле айтып койгула. Казакстан азыр Азия өлкөлөрүндө топ 10дун ичинде. Топ лиганын 10дун ичинде. Биз Кыргызстан азыр 16 топ лиганын ичинде деп мына өзүбүз Азия оюндарынан кийин мына ушул неге деңгээлге жеттик. Ошондуктан акча маселеси эми дагы болсо жакшы болот эле. Азырынча эми мамлекет колдон келгенин кылып атат. Колдон келген жардам берип атышат. Анан чоң арена керек. Берип атат. Биздин азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович мына өзү өкмөт башчы болуп турганда дагы бизди кабыл алып, биздин курама команданы өзүнүн сыйлыктарын берип, бул да ошо бизге дем күч берет. Ал өзү волейбол ойноп жүргөн да. Азыркы убакта дагы мына Кудай буйруса жакшы деңгээлдерибизди мына ушул жакында боло турган, андан башка мына биздин Эрем командасы мына Азия арасында клубтар аралык чемпионатка катышканы мына булар дагы даярданышат. Ушулардын жыйынтыгын дагы Кудай буйруса көрөбүз. Андан кийин дагы бир мамлекет тарабынан мындай реакция болуш керек. Ошо өлкө башчыбыз өзү волейбол ойноп жүргөн да, убагындачы бул спорттун түрүн жакшы билет. Бирок дагы бир суроо бар да, мүмкүн да каршы сурообу, сиз күтүүсүз сурообу мүмкүн. Анткени мамлекет Кыргызстанга, кыргыз волейболуна жардам берип, колдон келишинче, бирок тескерисинче волейбол Кыргызстанга жардам бере турган бир учур келип калды да. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн сиз айтып аткан ошол башка өлкөлөрдү Кыргызстанга чакырып, мисалы үчүн Ысык көлдө өткөрсө, ал жакта туристтерди тартканга дегендейчи, бул жагынан кандай? Туура, эми бизде эле федерациянын максаты ушул мамлекет менен бирге иш алып барганга аракет кылабыз. Биздин ушул максатыбыз кыргыз волейболун Азия деңгээлине же болбосо дүйнөлүк деңгээлге алып чыгууда. Жок, кошумча суроода, мисалы үчүн пляж волейболу бар. Ошол эле Өмүр Жунусов пляж волейболунда ойнойт. Ошол пляж волейболун Ысык көлдө, көлдүн жээгинде көрүп, өткөрүп, туристтерди чакырганга дейм да. Бул боюнча иш жүрүп атат да. Биз эми кум оюндары деп коебуз мына пляж волейболуна. Бизде шарт аябай жакшы. Ушул жерде ойносо болот. Мисалы үчүн мен силерге айтып коем, 12-жылы биз биринчи жолу Азия оюндарына пляж кум оюндары боюнча барганбыз да. Анда Кытай мамлекетинин ичинде болгон. Эми шарттарын көрүп оозубуз ачылган. Бирок ошо Сары деңиздин жээгинде болгон, Сары деңизди карасаң, Сары деңиз эмес эле Кара деңиз. Ага кара салыштырмалуу ойлонот экенсиң да. Биздин Ысык көлүбүздүн жээгинде ойной турган болсок, ушунчалык таза, ушунчалык кооз. Анан ошол биз эми аянтчаларды курушубуз керек да. Кум оюндары боюнча аянтчаларды курушубуз керек. Мына ушулар боюнча иштер мындай азыр пландарыбыз бар. Эң негизгиси быйылкысында бизде мына кыргыз волейболуна 90 жыл болду. Ооба. Бул боюнча да иштерибизди алып барып атабыз. Эми Кудай буйруса мамлекетте көз кырын салса, жакшы ийгиликтер болот деген ойдо турабыз. Өтө жакшы. Демек 90 жылдыкка карата дагы кошумча бир иш-чаралар болот. Иш-чаралар бар. Кудай буйруса эми муну баягы октябрь, ноябрда жыйынтыктайбыз ба, күздө баягы ошондой деген оюбуз бар. Ага чейин дагы иш-чараларыбыз бар. Алардын баарын өткөрүп алышыбыз керек. Тарых боюнча ошо кыргыз волейболуна быйыл ошо 90 жыл белгилейбиз. Демек федерация тараптан баары жакшы, чындыгында акыркы жылдары болуп көрбөгөндөй жаңы тепкичке чыкты да. Эми ушул анын федерациянын ишинин, машыктыруучулардын ишинин жыйынтыгы эмне? Бул оюнчулардын деңгээли да.
эми ушул улуттук курама командага мисалы үчүн Өмүр Жунусов ал эми кошулуп атат, эми мындай азырынча буга чейин ойноп жүрдү эле ал. Жок, буга чейин улуттук курама командага чакырылган эмес. Эми чакырылат деген болжомол болуп атат. Эми чакырылса керек деп ойлойм. Буга чейин ал чакырылган эмес. Негизи ал биздин командада 3 жылдан бери эле ойнойт. Ага чейин деле ойноп келген Ошбажыдачы. Ошбажыда ойноп. Ошбажыда. Биздики ошол өздүк курамага келгенден бери 3 жылда эле биздин өзүнүн командада ойноп жүрөт да. Мисалы улуттук курама командага чакырыла турган ар бир команданын өзүнүн бир жакшы оюнчулары бар. Ошолорго жалпы токтолсок да, бүгүн Оңолбек келмек, анан ал гөлгө кетип келбей калыптыр да. Ошол Оңолбек тууралуу сүйлөйлү, Романшилов тууралуу. Кыргызстандын негизи ушундай бир Кудай буйрса дүйнөлүк эми биз чемпионатка азыр туура суроо бердиңер. Азыр мына чемпионаты бүттүк да. Ооба. Эми биздин курама команданын башкы тренери мына чемпионаттын жыйынтыгы менен анын өзүнүн иш планы бар. Ар бир клубтан мына жакшы ойногон балдардын баарын чакырат, 15-20 баланы. Анан ошол жерден тандап туруп, анан өзүнө мына 14 15 же 12-ни өзүнө мына курама команда. Анткени биз эртең жанагы борбордук Азия боюнча беттешүүгө биз даярданышыбыз керек. Бул боюнча мына жыйынтык жакын мына кече жакында эле бүттү чемпионат. Эми Кудай буйрса Исмат агай айткандай ар бир клубтан курама командага оюнчулар тандалат деген ойдомун. Ооба. Айткым келип Анкудинов мырза эми ал башкы машыктыруучу да, бирок канчалык корректный болот билбейм да, бирок ошентсе да адиссиз да, сиз Кыргызстандагы 2 мыкты адистин бирисиз, мисалы үчүн жок эле дегендечи. Болбосо эң мыкты. Ошондуктан ошол Оңолбектин потенциалы кандай, Романшилов, алар Европадагы күчтүү чемпионаттарда ойносо кандай болот? Ошолор туура суроо. Бул бизде мына 2 жылдын аралыгында бизде жакшы 3 оюнчу чет мамлекетке чыгып, өздөрүнүн тарбия ойногон тажрыйбасын жогорулатып келишти. Ошо Романшилов, Оңолбек, Мухаммедали Токтобаев деген жигиттерибиз бар, ойноп келишти. Мына акыркысы Романшилов болот, келгенине уже 1 ай болуп калды. Таиландда чет мамлекетте ойноп келип, мына өздөрүнүн клубуна кечеги чемпионатыбызда жардам берди. Өздөрүнүн деңгээлде ойноп жардам беришти. Эми булардын потенциалдары биздин курама командада Оңолбек, Романшилов, Азамат улар командасында бул эң чоң, эң бийик, бойлору бийик оюнчулар болуп эсептелет. Романшилов канча? 2.15 2.15, бой 2.15. Эми бизде баягы курама команданын машыктыруучусу Андрей Мырза болуп эсептелет. Андрей Мырза эми жана Жеңиш агай айткандай, ушунун жыйынтыгы менен чакырылат. Бир гана ал эмес, бара жогорку лигада да жакшы ойногон балдар бар. Алар да карап көрүлөт. 20дай оюн чакырылат да, оюнчу. 20дай оюн чакырылат. Анан протокол боюнча 12 оюнчу катталыш керек. Алдын ала. Анан ошо 20нын ичинен 12 оюнчу катталат дагы. Биринчи кеңейтилген. Ооба. 20дан аш чакырылат. Бүт бар чакырылат. Себеби ар кандай шарт бар да. Баягы бизде волейболдо ар кандай баягы жаракат алып калган жерлер болушу мүмкүн. Ошого ар бир позицияга 2ден 3төн оюн чакырылат. Ушун боюнча мисалы үчүн Аксы командасы эми эле улуттук лигага чыкты. Анын курамында деле 2 оюнчу, Манас мисалы үчүн либеро, анан Асылбек беле жана байланыштыруучу оюнчу. Байланыштыруу. Ошолор дагы ошол жок эле дегенде кеңейтилген тизмеге кирет окшойт деген сөздөр болду. Жок, кеңейтилген тизмеге баары кирет. Көп киши кирет да. Бирок ошого жакындаган сайын, баягы турнирге жакындаган сайын анан баягы машыктыруучулар өздөрүнүн оюнун билдирип, анан акыркы тизмесин 12 оюнчуга тизмесин берет да, протокол мененче. Демек, сөз козголуп калды. Чындыгында ушул Аксы жана Бүркүт командасына дагы командаларын да куттуктайбыз. Алар улуттук лигага чыкты, татыктуу чыкты. Мына жогорку лиганын ичинен сиз айткандай 10 команда бар, ошонун арасынан сурулуп чыгып улуттук лигага кошулду. Эми кыздар волейболуна келсек да, азыр ушул кыздар волейболу Кыргызстан чемпионаты 3-туру. Бул жыйынтыктоочу ошол өтүп атат. Кандай болуп атат ал? Эми кыз келиндер арасындагы биздин чемпионат мындагы 11-чи чемпионаты мына эртең жыйынтыкталат. Эми ачыгын айтыш керек, кыздар арасында биздин клубтарыбыз мына болгону
алтоо болуп атат да. Ушул жерден мына мен ойлойм ушул биздин федерациянын дагы бир жумуштары турат да. Мына көп жерде кыздарыбыз, мектеп окуучулары же студенттерибиз бар, бирок ушундай бир келип эле бул акча маселесине такалып атат да. Мисалы үчүн Жалал Абад облусунда ошондой кыздарыбыз бар, бирок ошону алып келип ойното турган мындай бир адам жок болуп атат да. Ошондуктан биз бул кыз келиндер арасындагы чемпионаттын клубтар баягы 6 команданы же 8, 10го бул баягы жылга жараша биз ошону көбөйткөнгө аракет кылышыбыз керек. Бирок сапаты жакшы, аз болсо. Так, эми биз мына 11-жылдан бери ушул 6-7 команда менен эле келе атабыз да. Бир убагында билесиңер, Жалал Абадтан дагы команда келип катышты. Кийин баягы акча маселесине байланыштуу булар катыша албай калышты да. Анан Кудай буйрса булардыкы да эртең жыйынтыкталат. Биз азырынча да айта албайбыз, анткени мына ушул команда чемпион болот деп айтыштан алыспыз, анткени азыр белгисиз болуп турат. Мына эртеңки оюндардан кийин анан аныкталат да. Бирок аларда деле иш жүрүп атат. Алардан деле мисалы үчүн арасынан ошол 6 команданын арасынан курама команданын баягы составын алсак болот. Бирок ачыгын айтыш керек, ушу кыздарыбыз боюнча кичине баягы уровень дагы жогорку деңгээлде дагы жасай турган иштер бар. Эми аны биз эми мына кече жакында эле өзүнүн президентибиз, волейбол федерациясынын президенти Элнур Акиевич айтып атты. Ошо кыздарыбыз кандай көтөрсөк болот? Буларга кандай дагы эмнени коюшубуз керек деген суроолорду узатып атат да. Анан эми бул жерде ушул эми биз ушу мектеп окуучуларын дагы тандашыбыз керек, кыздардан алып, ошолорду бир 8-9, 10 класста ошо тренерлерибиз алып келип беришибиз керек да. Мына ошол жерде иш жатат. Бирок муну дагы Кудай буйрса мына аракет кылабыз. Ошондой эле мына Исмат агай отурат, өзүнүн кыздар арасында да улар командасы бар. Бул киши да жакшы билет, анткени менталитет. Кыргыздын кыздары 22-23 келгенден кийин турмуш куруп кетип калып атышпайбы? Эми үйрөнүп эми баштайбыз дегенде. Ал эми биздин специалисттер айтып жатат. Кыздар арасындагы волейболдун эң бир туу чокусу 24 жаштан 35ке чейин ойнош керек дейт. Мына ушул жерде булар ачылат дейт да. Мына көзү баягы өзүнчө бир баягы нак бир волейболчу болот деп баягы неси бар да, расчет бар. Ошондуктан биздики эми жакшы болуп келгенде эле турмуш куруп анан кетип калып атышат да. Ушул менталитет ушул жерге келип токтоп калып атат. Ушу Исмат агайдан сурагым келет да, бирок маалымат катары айта кетсем, мына ушул Кыргызстандын волейбол боюнча кыздар курама командасы байгелүү орунду алып келген, жабык имараттарда өтүүчү Азия оюнунда дал ушул биздин кыздар курама командасы 3-орунду алып келбеди эле коло байгени. Бул мына Азербайжан республикасында болгондо бул баягы түрк өлкөлөрүнүн арасындагы да. Ошондо бар 3-орунду ээлеп келишти биздин курама команда. Бул деле алгачкы байгелүү орун болуп эсептелет эл аралык. Азырынча мырзаларыбыз андайга жете элек. Бирок бар да, туура. Албетте, ал деле келет. Эми ушул сиз мырзаларды дагы, эркектерди мына эремди тарбиялайсыз, оюнчуларынчы башкарасыз. Андан сырткары ошол кыздарды. Аларда мырзалардан айырмасы эмне? Кандай кошумча кыйынчылыктар болот да? Мен улар кыз келиндер командасын жетектеймин. Биздин демөөрчүбүз Исаат Тимек Абдыкерович болуп эсептелет. 2011-жылдан бери ошол команданы чогултуп, түптөп 6 команда ойноп, мына эртең буюрса жыйынтыкталат. 3-туру кыз келиндер командасынын арасында мырзалар арасына караганда деңгээли кичине ылдыйраак. Себеби жеңиш ага айткандай, эми эле тарбиялап бир жакшынакай ойной турган кезде турмуш куруп кетет экен. Ал эми баягы жигиттерибиз үйлөнөм десе кичине коет да, 1-2 жыл ойноп ал деп коюшу мүмкүн экен да. Кыз балага антип айта албайбыз. Ошол суроо болот да, сиз мисалы үчүн кыздарга күйөөгө чыгарда күйөө баланы келип жолуктур деп айтканга болобу сизге? Жок, мен андай деп айтканга болбойт.
Болбойсо бардыгы эле баягы өзүбүздүн кыздарыбызды эле көрөбүз да. Кыздарыбыз баары жаш. Анан тиги турмушка чыгам. Эми ар кандай шарт менен чыгат экен. Чыкканда аларды биз бир гана бир жакшы жери бар. Эми тойго чакырса барабыз, анан чакырбаса унчукпай деле кала беребиз. Себеби кыз бала экен. Балдардыкка барабыз тоюна. Демек күйөө балдарга айта албайсыз. Бир аз волейбол ойноп алсын, төрөбөй турсун деп мисалы. Жок, андай айта албайбыз. Себеби ал өзүнүн жеке турмушу. Биздин менталитетке туура келбейт. Биздинге туура келбейт. Себеби бизде кыздар командасында 6 эле команда бар. Кыздар. Ошол жеңишек айткандай, кече ислам мамлекеттери арасында 3-орундан алып келип, кыздар бизди аябай сүйүндүргөн. Ошол деңгээлде жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Ошондой иш-чаралар болуп атат тегиз. Улуттук курама командага кыздардан, мырзалардан канча оюнчуну чыгардыңыз да? Сиздин тарбиялануучуларданчы? Негизи мындай да. Мисалы, балдар деле, кыздар деле көп ойнойт да. Ойногондо балдар деле, кыздар деле биз тарбиялаган командада мен ойлойм көп эле балдар, кыздар ойноп кетишти да. Анан бир командага, бир клубка ойноп кетем десе, бизде андай тоскоолдук жок. Айрыкча кыздарга. Түздөн түз эле кетерди. Бизде баягы балдарда гана кичине мындай бир эме болушу мүмкүн да, бир сүйлөшүүлөр. Бир клубтан клубка өткөндө. Кичине таасир берсеңиздер болот. Балдарга айтышыбыз мүмкүн да, кичине ойной турсаң болмок деп, кыздар келип, энди кыздардын баягы мүнөздөрү кичине кыйыныраак болот да. Баягы балдардай кылып биз отуртур деп айта албайбыз. Эгер тигилер келет да, мен ага бүгүндөн баштап ушу клубка ойнойн десе, макул ойнойбуз деп айтабыз. Эч кандай бир тоскоолдук болбойт. Балдарда кичине сүйлөшүүлөр болот. Оюнчулар менен, анан машыктоочулар ортосунда, анан аягында президент федерацияга барып, анан расмий түрдө өтө турган кагаздарыбыз бар. Ошол кагаздарга кол коюлуп, анан өтүшү болот да. Анан канча оюнчуну тарбиялап улуттук курама командага жеткирдиңиз деген бул мындай суроо болчу да. Мүмкүн кичине оройраак суроо болушу мүмкүн да. Бирок ошентсе дагы, ушул волейбол чөйрөсүндө угуп атам да ушундай сөздү. Эмне үчүн, мисалы үчүн, Исматил агай улуттук курама команданын машыктыруучусу эмес дегенчи. Анткени Андрей Анкудиновдун командасы улуттук лигадан түшүп калды дегендей бул сөздөр. Ошого сиздин оозуңуздан, федерациянын атынан уксак да. Мүмкүн клуб менен ойногонду жакшы көрүп, мында улуттук курама команданын машыктыргысы келбейби, ошол кандай? Эми мун биз азыр эле бул жерден тигинде мындай болот деп айтуудан мен алысмын. Эми чемпионат айтпадыкпы, жакында эле бүттү. Анан бул боюнча да биздин федерациянын президенти Элмир Ракиштин өзүнүн сөзү бар. Бизди чогултуп, биз исполком чогулуп, анан сүйлөшүп, ал жерден да бир жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Мен азыр эмне үчүн Исмат агай болбойт, же болбосо жана силердин айткан сөзүңөр байлар. Исмат дагы өзү татыктуу болгонго. Эми аны биз баягы жыйынтыктап, анализдеп туруп, анан кийин Кудай буюрса мына жакын арада исполком болот федерацияда. Ошондо чечим чыгарып турган бир эмнеге келебиз да, чечимге келебиз да. Жок, негизи бул провокациялык эле суроо эмес да, жөн эле. Туура эле кабыл алып атам. Анткени бул кишинин дагы мына кыргыз волейболуна салымы өтө жогору. Мына анын эле бир мындай бир фактысы, мына клубдук командада 3 жолу чемпион болуп атат РМ командасы. Кыздар арасында кыздарды мына таптап. Чындыгында канча жыл иштеп келе жатса дагы Исмат агай ушул волейбол менен келатат. Мунун эмгегин биз баалайбыз, туура түшүнөбүз, бактайбыз. Эми аны биз азыр мен алдын ала андай болот, мындай болот айтуудан алысмын. Анткени бизде федерациянын алдында исполком бар. Ушул жерден чечимди кабыл алып, ошол деңгээл эми үчүн ошондой болуп калды дегендей бир суроо талаптар менен анан кийин бир чечимге келебиз да. Ошол жерге бир кошумча кылып койсом, жана улуттук команданын, курама команданын машыктыруусу жөнүндө, бул негизи баягы бизде олимпиадага чейин 4 жылда. Негизи ошентип шайланат бизде. Ошондо бизде улуттук курама команданын машыктыруучусу 2020-жылга чейин шайланган да. 20-жылга чейин шайланган. Мисалы, ошондо анан жанагы жеңишек айткандай,
ошо 2020-жылдарда алымча кошумча кандай болушу мүмкүн. Эми бул ар бир бизде мына турдун жыйынтыгы же жылдын жыйынтыгында мына айтканда федерациянын алдында сполком бар, аткаруу комитети. Ошо аткаруу комитетте өздөрүнчө чечим чыгарып, ошондой жерлер болот да. Бирок улуттук курама команда менен клубдагы машыктыруучу экөө башка да, мындай. Албетте экөө башка болот да. Албетте экөө башка болот. Себеби улуттук курама командага чакырылганда ар бир клубтан чакырабыз. Мисалы мен өзүмдүн клубумдагы оюнчуларга мен түздөн түз жооп бере алышым мүмкүн. Чакыргандан кийин алардын өзүнүн мүнөзү бар. Мен мындай элем, мен тигиндей элем, мен бул жерде турбайм, мен бул жерде ойнойм деген мүнөздөрүнүн баарын бир чогултуп туруп анан ошо машыктыруучу бир команда чыгарыш керек болот да. Бизде мындай болуп атат да. Мисалы үчүн биздин мына 10 жылдын ичиндеги ушул иш чарабыз, мына баарыбыз чогуу баштаганбыз. Ушунун жыйынтыгы эми келип кичине сезилип атат да. Эми алдын ала дагы ошондой иштер. Мисалы үчүн курама, улуттук курама командадан башка мындай дүйнөлүк, азиялык чемпионаттарда бизде U23 бар. 19 дегенибиз бар. 17 жаштар арасындагы чемпионаттар бар. Буларына биз азыр кол тийгизе элекпиз. Эми Кудай буйруса мына алдыга жылган сайын мына ушундай иш-чаралар чыга берет экен да. Биз айтып коелу, мына тарых алдында мына 10 жыл мурун баштаганда 4-5 элек команда менен баштаганбыз. Мына азыр мактанып койсок болот. Улуттук лигада 8 команда пайда болду 10 жылдын ичинде. Жогорку лигада 10 команда. Кийинки чемпионатыбызда жогорку лигага дагы бир региондун балдары чыгып, өзүлөрүнүн спонсорлорун таап келип кошулабыз десе, биз аларды кош колдойбуз да. Мына ошондуктан мына ушундай иштерибиз волейболдо өтө көп. Биз эми ошого жараша ишибизди алып бара беришибиз керек да. Анан эң негизгиси дагы мына бизде жанагы өзүңүз айткандай кум оюндары үстүндө пляжный волейбол дагы аябай чоң дүйнөлүк деңгээлде, азиялык деңгээлде аябай көп өткөрүлөт. Анан мындай бир финансылык жагы болсо биздин мынагу волейболго караганда, мисалы үчүн бир команда дептир 2 бала менен алып кетебиз болот. Бул жактан финанс жагы өтө эле жакшы болот да. Мына ушул жагында биз колго алышыбыз. Потенциал чоң экен бул тармакта. Ошолорду да колго алышыбыз керек. Ошондуктан жылдан жылга биздин ишибиз көбөйүп баратат дегендей, ар кандай жакшы иш-чаралар алдыда да. Биз мына азыр мактанып койсок болот, мына ушу 10 жылдын ичиндеги биздин жыйынтык ушул болуп атат. Буга чейин мына акыркы 2-3 жылда мына ар бир телевидениелер чакырып бизде ошондой сурап калышат. Андан мурункуда тынч эле болчу. Мына азыр ушул биздин волейболдун деңгээлинин өскөнүнүн бирден бир себеби биздин балдардын деңгээли өстү. Ошол эле клубтар бизге жардам берип атат. Ошол клубтардын президенттеринин ачык айтыш керек. Ар бир клубтар бул жеке клубтар. Алар өзүлөрүнүн болгон акча каражатын ошол клубка салып атышат президенттери. Ушул кишилердин жардамы менен биздин кыргыз волейболу мына ушундай деңгээлге келди, чыкты десек биз жаңылышпайбыз. Албетте биз да ыраазыбыз. Эми кыргыз волейбол чындыгында жакшы деңгээлге көтөрүлүп атат. Мына жакшы бир аналог келтирдиңиз да, мисалы үчүн 10 жыл мурда азыр депчи. Эми сиз оюнчулар тууралуу айтсаңыз да, ушул 10 жыл мурдагы оюнчулар менен азыркы оюнчулардын деңгээли кандай болду? Ошентип акырын жыйынтыктасак да бирөөнүчү. 10 жыл мурдагы оюнчулардын сагыштырсак, азыр эми баягы дүйнөлүк волейбол өтө эле өсүп кетпеди. Өсүп себеби эң биринчи оюнчулардын бойлору өсүп кетишти. Ошонун деңгээлде тез оюн боло турган болуп калды. Ошондор негизинен оюн өтө эле бат өсүп баратат да. Биздин оюнчулардын деле бою өстү, негизинен орточо эсеп азыр орточо эсеп 1.90 да, баягы бойлору. Ар бир оюнчунун 1.90 бойлору болуп калды. Ошондой оюнчуларды тандап калдык азырчы. Сиздерге эркин микрофон берсек, ушул акыркы убакта өсүп калды дедиңиз. Алдыда кандай максаттар бар? Жана ушул эркин микрофон ошого кошо. Эми биздин эң негизги максатыбыз ушу кыргыз волейболунун бирден бир максатыбыз ушу Азия деңгээлине
андан колдон келсе дүйнөлүк деңгээлге алып чыксак ушу Кыргызстанда дагы ушу волейболду ойнойт экен, жөн эле ойнобой жакшы ойнойт экен деген деңгээлдерибизге жетсек деген оюбуз бар да. Андан кийин эң бир ушул жылдын иш чарасы жана айтып кеткендей ушу кыргыз волейболунун 90 жылдыгына жакшы уюштуруп өткөрүп алышыбыз керек. Андан кийинки эң негизги иш чараларыбыз эми биз ушул ар бир жеке клубтар менен иш алып барышыбыз керек. Мына булардын жасап аткан иштери ушулар бизге жардам берип атат да. Федерациянын баркындагы кыргыз волейболунун баркында көтөрүп аткан ушу биздин клубтар болуп атат да. Мына ошондуктан ушудан пайдаланып мына чемпионаттын аякташы менен ар бир клубдун жетекчилерине биз өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды, рахматыбызды айткым келет да. Мына ушулар болбосо биз мындай деңгээлге жетмек эмеспиз. Анан эми мына жакын арада бизде 23 жаштагы арасындагы курама командабыз мына Хабаровск шаарына Россия Федерациясына барып атат. Мына башкыруучусу бизде Учкун деген жигитибиз мына Хабаровскиге мына эми аны дагы ошол жактагы биздин баягы мигранттар чакырып атат. Мына биздин барып келгенибиздин баарын шарттарды алар көтөрүп атат. Бул дагы жакшы нерсе да. Мына биз Кыргызстанда эле отура бербей, мына ушул эми Кудай буйрса ошо Хабаровск шаарына барып келгенден кийин дагы бир убакыт болсо дагы сүйлөшөрбүз. Кандай ойноду, канчалык деңгээлге жетиш деген. Кудай буйрса жакшы иштерибиз бар. Биздин жакшы ушул Россия Федерациясы менен дагы жакынкы мына коңшу Казакстан Республикасы, Өзбекстан менен дагы мындай бир жакшы иштерди алып барайлы деген ойлорубуз бар. Эң негизгиси ушул кыргыз волейболун мындан дагы жогору деңгээлге тепкичке алып чыгуу да. Чоң рахмат. Сиз машыктыруучу катарында айтып кетсеңиз да, волейбол ойнойт элем деп ушундай каалоосу бар мүмкүн жаш көрүүчүлөр көрүп атат. Биринчи кезекте эмне керек? Анан сизге дагы эркин микрофон. Биздин азыр волейбол ушундай деңгээлге чыкты. Эми бул улуттук оюнга айланып бара тургандай сезилип калат. Кээ бирде өзү аралашып жүрөбүз ошо мененчи. Мурдагы оюндарга салыштырмалуу. Эми азыр жаш волейбол ойнойм деген жигиттер, кыздар көп. Мисалы мына шаарга келип эгер ойной турган болбосо клубтар көп. Ар кандай шарттары бар, ар кандай машыктыруучулар бар. Көп машыктыруучулар, клубтар көп. Ошон үчүн жакшы ойногон кыздар, балдар болгон болсо, чакырабыз, келип ойноп өздөрүнүн тажрыйбасын чоңойтуп, мына жакында Жалал Абад шаарында ошо мектептер арасында спартакиада болот өздөрүнүн. Ошол жерге барып, мисалы машыктыруучулар ошол жерге барып тандап келсе болот да. Ар кандай шарттарын айтып, өздөрүнүн окуу жайына же кандайдыр бир клубтарга чакырса болот. Ошондой мүмкүнчүлүк болот бизде. Ошол волейбол менен жакшы ойносун, волейболго катышсын, серик жашоо болот волейбол ойносо дегендей жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биздин кызыктуу маегибиз дагы соңуна жакындап калды. Биз жалпы НТ Спорт каналынын жамаатынын атынан кыргыз волейболунун 90 жылдыгын менен куттуктайбыз. Кут болсун. Ошол 90 жыл ичинде өтө жакшы деңгээлге көтөрүлдү жана дагы көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Дем болсо мына студияга келген конокторду эсиңиздерге салып өтөлү. Жеңишбек Кызалаков бул Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча вице-президенти, жана ошондой эле Амиров Исматилла Раймабаевич бул Эрем клубунун башкы машыктыруучусу, жана ошондой эле спорттун чебери, спорттун жана дене тарбиянын отличниги. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз жана мына коштошо турган учурга келип жеттик. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта болуңуздар.